давайте помогите, а то по-любому каждый. Стегните? Давай, молодец. Вот. А это надо достать. Вот так. И мама И тут. эту ручку сюда. И мама тут. Вот и все. И вот. Да? Вот. Все, молодец. В поезд едем, да? Так, с вами едем в Киевский вокзал. Да, совершенно верно. Так, ассаламу алейкум достар, ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Киевский вокзал 22 минута 1058 рубль. Детское кресло менен. Биринчи заказ. Буюрса бүгүн ишти баштадым. Линиядан чыгып койдум эле келатканда. Дальше заказдар берип салбасын депчи. Кичине карап болсо да алайын деп. Мой район же гибкий эчтекеси жок эле. Линияга чыктым. Баары бир эми тандабай эле алат экенмин. Чыкпай деле койсом болмок. Иш кандай болуп атат? Иште отурдум, кеч ойуну выходной кылдым. Бүгүн экинчи күн саат канчада чыктым линияга? 12:30 чыктым линияга. Саат 1 болду азыр. Кечээ выходной кылып, БМВнын немеси обслуживаниясы келип калыптыр, ТОсу. Ошону ТО кылып, парковка кылып, выходной кылдым дегенде, жарым күн выходной кылыптырмын. Целый эле деген выходной кылайын дегем. Кечке мал кой жок дегенде арендадан жаап коеюн. Үйдө жатканда эмне деп чыгып туруп, түнкү саат канча? 1:30 чейин иштедим го дейм. 10.000 рубль иштеп коюптум. Кечинде 8ден өтүп чыктым эле линияга. Ары бери заказ тындырбай берип атып, ошо менен бир 3.000 рубль иштеп коеюн деп чыктым эле. 10.000 рубль иштеп коюптурмун. Иш жакшы эле болуп атат, Кудайга шүгүр. Элитке буюрса бир жума ар жак бер жагы кайтабыз. Рейтингти карап коюнчу, рейтинг эмне болуптур? Рейтинг көтөрүлүп турбу? Рейтинг 4-9га чыгыптыр. Ровно 4-9 болуптур. Кечээ ойуну көтөрүлгөн эмес. Площадь. Могул жерде вокзалдан берип атат. Бул вокзалга могу жактан мен эрте бурулуп алдым окшойт эми. Ладно, шашылбайбыз. Ар жака эле чыгып кетсем болмок. Кайра разворот алып, мейли. Шашылбайбыз. Шашпай эле баралы. Могул жерде гостиница бар го. Славянский, Рейдисон Славянский деп айтылчу мурун, азыр кандай болуп калды билбейм. Эмне айтаттым эле? Сөзүм бөлүнүп кетти. Ошол жумуштун жүрүшүндө дагы айтчу нерсе болсо, сүйлөчү нерсе болсо айтып деп берем. Видеону көрүп турабыз. Башында айта кете турчу нерсе бар, парк боюнча эгер парковый самозанятыйга кошулганын издеп жатсаңыздар, мен силерге паркын сунуштап жүрөм. Парктын комиссиясы 1%. Жана ошондой эле лимиттер бүтүп атат. Трудовой договор менен кошулсаңыздар болот. Парктын комиссиясы 2%, жана ошондой эле суткасына 300 рубль алат. Парковый самозанятый болбой эле мындай эле кошулсаңар болот 3% менен. Трудовой договор албай эле кошулсаңар болот 4% менен. Мисалга алсак, мурун кошулчу элек эч кандай самозанятый жок, сразу эле документиңди паркка жөнөтөсүң, кошуп коет. Ошентип кошулуп иштесеңиздер болот. Экранда көрүп турган номерге WhatsApp аркылуу жазсаңыздар, силерди тез эле кошуп коет. Ошол алдыда дагы айтчу нерсе болсо айтып, сүйлөчү нерсе болсо сүйлөп берем. Видеону көрүп турабыз, кеттик. Здравствуйте. Болтавто Трейд. Это Одинцовский городской округ. Перевод можно? Да, конечно. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка понятна. Я же перевел, да? Да, пришли. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. До свидания. Хорошего дня вам. Одинцовский городской округ. Маршала Жукова менен МКаттын кесиши. Наличная оплата 1023 рубль. 1100 рубль которду. Так, следующий заказ берет хан. Отмена кылды 1.07 коэффициент. Вроде коэффициент büyük тұрады. 1.07 аз берді ғой. Ладно, подаемся. Подача почти 4 километров.
Здравствуйте. Киевская, да? Студенческая 44. Но это как бы улица Киевская, она там, ну покажу. Да? С Кутузовского свернул направо, и там около правой. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Кайра эле Киевский вокзалга келип калдым. Жанагы Рублеводан заказ алганмы. Обратно кайра Киевский вокзал жакка экен. Драгомиловская. 902 рубль. 20 минута. Нормально. Киевскийге келдим. Киевстен чыктым, кайра Киевский. Заказ будет оплачен. Мой район тартпай эчтеке кылбай эле өзүмдүн районумда тегелетип атат. Биякта азыр могу трешканын сыртында коэффициент көп, ушул жакка чыгам азырчы. Могу Фили, ушул жактаргачы. Анан могул жерде алкомаркет бар экен. Ошол жерге барып суу алып коюш керек болуп атат. Баягы элитте жүргөндө суу алчумун да. Ошо алкомаркетке жакшы да. Анан бир упаковкасы канча? Бир 300 рубльбы ушундай турат, 12 штук. Аны элитте бир чети бар, суу ичпейт пассажирларчы көп. Бир упаковкаң бир өзүң тийбесең бир 3-4 күнгө чейин жетет. А так мен аябагандай сууну көп ичем. Ошонун бир упаковканын бир 3-өө пассажирларга кетсе, бир 9-ону, 7-өө, 8-өнү өзүм эле ичип койчумун да. Бул жактан дагы могу аризага отурганда 2 упаковка суум бар болчу уже түгөндө. Ошон дагы бир алып коеюнчу деп атам, өзүм ичкенгечи. Могул жерде как раз парковкасында да место бар болчу, дагы эле бош бекен, эле круг кылдым да. Кайра келип парковкада бош место болсо кирип, бир суу алып, багажга салып коюп анан жумушту уланталы. Кеттик анда. Пристегнуться, да? Ты реально? И нужно будет покупать здесь. Да, Зай. Кстати, 5,5. И назад. Выше. Да нет, мы сели, а что ты? Мы Ну, мы все-таки сели. 5,5. Дырку пристегнули, все нормально. Все хорошо. Сейчас поедем. Слушай, ну кошмар какой. Ну, я уже... Новохохловская. Да. Да, хотел много работать. Папа, садись. Я тебе помогу. А он у вас штатным ремнем не пристегивается? Давайте мы ее ей Штат больно. кресло пристегнут. Они вот как раз в кресле просто штатно надо. А то видите, у нее очень низко, это бесполезно абсолютно. Давай ручки вытягиваем, мы тебя просто ремнем, как ляжем, пристегнем, и тебе суперски будет. Тогда Всё, надо вот так. выйти. А, Златусь, слезай. Ага. Слезь. Постой на ножку. Сейчас я могу достать. Да, залезай. О, супер, да, на такой возраст уже. Вот так надо. Тебе ничего не дает там? Это собачка там какая-то. И вот так, ручку смотри. Все, прекрасно. Спасибо большое. Все, всем удобно. У вас там на двери. Задвигается где-то. Ага, видишь, чтобы я села тоже. Все, суперски, девчонки. Да, спасибо. Все, поехали, пупсы. Серпуховской вал. Да-да-да, Рейдовская. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то вам на карте показано, что вы стоите. Нет, еду. Я вот уже почти подъехал здесь. Заезд перекрыто машинами. Сейчас я с другой стороны попробую к вам подъехать. Нет. К шлагбауму вы должны подъехать. Вынесу шлагбаум. Шлагбаума, да, с какой? С Третьей Рощинской? Да, с третьей Рощинской. А, все. Здравствуйте.
Садовая Триумфальная. Отсюда заезжал, там машину поставили, так никак не заехать. Мы девочки помогли совершенно. Можно чуть-чуть? А, вот здесь можно, да, убрать? Да? Вам помочь? Да, это можно сюда, в принципе. Посвидимся. Навстречу, на дорогу. Давайте. Поедем сейчас кататься. Спасибо большое. Смотри, что у меня есть с собой. Ботаническая, да? Да, там Владыкина, по-моему. Ботаническая. 1069 рубль. 24 минута. Центрдан келдим. Петровкадан. Детский мен. Березовая аллея. 1.05 коэффициентмен берип атат. Комфорт плюс 485 рейтинг дейт. Ошо рейтинг вообще карачы маселем. Бул жактан карап калат экенсиң. Неме? Детский кресломен болуп атат көбүнчөсү. Детский тариф арзанда дейт. Менде тариф кошулуу эмес, детскийче. Тариф кошулган эмес, просто кресло кошулган. Бул жакта кандай болот ба? Билбегендер болсочу. Комфорт плюстун заказы, комфорт плюсту биринчи тарифти выбирать этет, мисалы клиентче. Андан кийин ошо тарифке эле добавить детский кресло алып коет. Бир кресло кошсо, мисалга алсак, тарифы 220 рубль экен бир креслого. 2 кресло кошсо 440 рубль. Ушуну кошуп берет да, просто комфорт плюска. А эгер детский тарифти да кошуп койсо болот, бул жактанчы, мисалы, могул жакта турат, мына детский деп турат. Ушуну мынтип туруп күйгүзүп койсоң, анда детский тариф кошулуп калат, ал арзаныраак болот. Ошон үчүн ушундай. А то кээ бирөө айтып калып атат, детский тариф арзанда депчи. Жок, достор, арзан эмес бул. Наоборот, комфорт плюстун детский тарифи болуп калат да. Ушул сыяктуу, короче. Анан баардык эле заказды монтип отчет берип, мынча болду, тигинче болду дей берсем, видео мондай километр болуп кетчү дей. Аны монтаж кылыш керек. Анан монтип арасынан ушинтип сүйлөп берип деп киргизип турайын достор, ошол жагын туура түшүнөсүңөр. А элитке чыкканда ал жакта билесиңер, бир күндө 10 заказ кылсаң кылдың. Ал жактан коп каждый заказ жөнүндө киргизип сүйлөп деп көрсөтүп берем. Здравствуйте. Здравствуйте. Шереметьево, да? Шереметьево, да. Ага. Терминал Б. Да, ЖКХ. Да ты звонила, я как раз из лифта выходил. Ой, из этого, из подъезда выходил. Так, достор, жанагы Березовая аллея неме экен да, Шереметьево экен да. 1957 рубль. 24 минутада эле уруп согуп келип калдык. Молодец. Неме, платный дорога менен 680 рубль платная дейт. Могу терминал Бга чейин 680 элеби, мен где-то 1000 рубль деп ойлоп жүргөм. Мунун платныйын мен төлөйт экенмин, водитель оплатит дейт. Менде транспондер бар болчу, транспондер менен учуп кеттим. Так, линиядан чыгып койдум эле, эми кайра линия чыгып кел атсам, Лобнядан эки жол заказ берди. Детский кресло менен. Бирөөсү мояка жакыныраак экен, немени алып койду да. Тиги 4 балл приоритетті. Мен принятый заказым түшіп кетті қайра, вообще элечи. Қаншаға түшіп қалды? 4-кө түшіп қалыптыр. Плюс 10 балл эмнеге деп көрсетті азыр. Короче, ушундай достор. Биринчи парковкага берди, экинчи көрсө жакшы болмок. Биринчиден просто заказ алганда айланып баргы чакта көбүнчө клиенттер отмен алып атат го. Мейли. Кирип заказ сразу бербей коюптса экен, бир нерсе шам-шум этчү мал келип калды. Саат 5 болуп калды. Ошол жактан 1-2 пирожки, билишиби жеп алалы. Машина сурап калып атат менденче. Жазып калып атышат, машинаны арендага келечек барып береби же ким берет, барбы депчи. Машина могу мен айдап жүргөн машина
Белес парктыкы. Белес парк билесиңер немеге машина берет, выкупка берет, арендага берет. Кааласаңар выкуп каласыңар, кааласаңар аренда каласыңар. Экранга номерлерин коюп коем. Ошого чалып сурасаңар болот. Аризалар бар, дагы башка машиналар бар, комфорт плюска көбүнчө. Анан путевой лист боюнча азыр бираз бир неме болуп атат го, непонятно. Мен ойлоп атам, ал жөн эле интрига, жөн эле бир элди паника кылып атат экен депчи. Эгер путевой лист мындай уверенныйраак кичине десеңер, тоже ушу Белес паркта өзүнүн офисинде немеси бар, аппараты бар. Аппаратына барып, как положено, кадимкидей давлениеңарды текшертип, үйлөп, сүрөткө түшүп, ошентип өтөсүңөр. Шлагбаум ачылып калды, эмне чыга берсем анан мага чыгып кеттерсиң, анан ары койрки дебейби? Кете берейинчи. Ошентип өтөсүңөр, аласыңар электронный путевой листти. Ал жагын кандай, канча акчага берет, эмне берет, тоже чалып илип сурап аласыңар. Мен ал жагын жакшы билбейм. Ошол достор, анан бир жума 10 күн ичинде эгер алат элем десеңер, машина могу мен айдап жүргөн машинаны деле берет. Мен тапшырып берем да, ошондон кийин ушуну алсаңар болот, ариза. Машина жакшы экен. Эч кандай немеси жок эле жүрүп атат, жакшынакай эле. Ошол достор. Поселок Мечниково. Здравствуйте. А? Да. Поселок Архангельская дейт. 876 рубль. 22 минута. Шереметьевдон түштүм да. Ал жактан 2600 бирдемке рубльга түштүм. Ушул Мечниковага деревняч. Ошол жактан эле подцепичке берген. Бул жака. Эми жаңа эле бул жака келесем, тоже бир детский тариф менен детский кресло менен берди. 40 канча километрге коэффициент менен бир СНТга пропускать этүүдүм, албай койдум. Дальняк заказдар кичине арзаныраак эсептейт экен. Эми 40 километрге детский тариф менен кресло менен где-то бир 3200, 3300, 3500 чейин эсептейт экен да. Ал жака барсам, бирок ал жактан деле бул жактан каякка барбай, ишылса ЦКаттан сыртка чыгып кетип каякка барбай, обратный заказдар бар экен. Смело кайра кайтып келет экенсиң да. Азыр комфорт плюска эмне мындай жакшы жумуш болуп атат десе көрсө, жана Camry, K5, Sonatалар ыргып кетпедиби? Ошон үчүн болуп атат да жумуш. Ошон үчүн машина азайып, заказ көп, машина аз болуп атат. Ошон үчүн болуп атат болуш керек, а так баягы мурун мындай балдар менен сүйлөшүп калсаң, заказ жок деп заказ кыдырып, заказ күтүп отуруп калган укчумун да. Мен жумушка чыксам эле тимелеп бутурап берип атса, мен укмуш болуп атамбы деп атпаймынбы? 11 заказ 10900 рубль дейт. Бирок кечөкүдөн 1500 рубль ушундай балансымда бар болчу, бир заказ. 10 заказ где-то бир 9000ден ашык иштептирмен. 12:30да чыккан, 7:30 болду, 7 саатта. 9000ден ашык. 7 саатта нормальный да, где-то бир 12лерге чейин иштейин деген пока ой бар. Көрөбүз, байкайбыз. Ошо пока көрүп туруңуздар. Шереметьево, терминал Б. Да. Кайра Шереметьево келип калдым да. Жа немеге барбадым эле, поселок Архангельская. Ошол жакта отуруп калдым бир жарым сааттан ашыгыраак, 1 саатка чукул отуруп калдым окшойт. Заодно видео монтаждап. Анан Шарике заказ берип коюптур. Заказ бергенден барсам, кайра обратно Шереметьевого экен. Ошо мен терминал Бга келдим, 1880 рубль. 48 минута. Эми бул жактан кайра эле парковкага кирели, очередке туралы дагы. Заказ алып чыгалы. Саат 21:06 болуп кетти. Дагы бир 3 сааттай иштейли. 12лерге чейин чыдайлы эми. Жок деген 12 саат. Блин, Лобнядан заказ. Ушул жерден заказ берип, мен приоритетимди ушул жак түшүрүп салды да. Албайм.
проводник берип атат. Экинчи парковка туура кылат. Бул жакта коэффициент кичине ой туруп күйөт да. 11лерден кийин билип калдым күнүгө 11ден кийин катуу күйүп атат го. Кече дагы бир 2 рейс кылгам келип. Как раз ошо коэффициент күйүп аткан малдарды келип алып кеттим да. Кеттик анан. Шульгина. Ага, да. Кайсы эмне деп атты эле? Шульгин деп атты эле. Ушундай жерге келдим. Короче, Шереметьеводон 1889 рубль. Следующий заказ могу 10 километр калганда эле берген, до сих пор күтүп атат. Ё-моё. Каяка барат деп атты эле? Одинцового барат деп аткан. Еще платный дорогамен барат экен. 15 километр макул. Күтүп атат, блин. Ат мен алып коебу деп алып койгом да. Шереметьеводо вообще эле кармалдым да. Короче, 1,5 саат Шереметьеводо туруп койдум. Заказ бербей койгондон эмес, просто зикрлер чогулуп калыптыр, ошо зикр коллегалар менен общение кылып, общение берилип кетиптирбиз. Мен дагы немеден чыгып салгам да, линияданчы. Чыгып салганга очередтен ыргытып коюптур, ошо мен тура бердим. 1,5 сааттан кийин анан жаңы эки заказды берип калдык. Кеф, меф эчтекеси жок эле. Алып кой кетейин, иштейин деп. Ошо мен чыктым. Саат 11:44 болуп кетти. 9:30 баргам. Немеге Шарике. Ошо 1,5 саат 11де заказ алдым. Дагы 12 чейин эле иштейин деп аттым. Чото дальше дагы 1-2 саат иштейт окшойм. План чыга элек. План бир 15 миң деп план коюп койгом. 5 миң расходко кетет экен. 10 миң таза депчи. Пока состояние вообще мощный эле, бодрый, добрый дегендей. Иштей берейин. Здравствуйте. Так, Одинцово, да? Да. Одинцово жанагын алып келдим. 1398 рубль. Платный дорогасы, Одинцованыкы немеден алчу эле. Тиги неме кылып берчү эле го. Басаң өзү эле төлөнүп, Яндекс төлөчү эле го. А муну мен азыр төлөдүм да. Анан ушуну кандай болуп калат дейм да. Яндекс кошуп береби? 450 рубль. История заказов кирип көрөйүн, завершенный. Пока 0. 948 рубль. Оплата отпасы, проезд поплатный. Ошо менен кошулуп анан 1000 бирдемке чыгыптыр да, короче, настроение вообще түшүп калды. Жакшы эле иштейин деп аттым эле. Путевой листим бүтүп калды 1,5 саат мурунча. Анан путевой лист алайын десем, алынбай атат. Көрсө, мен бул машинаны айдап жүргөнүм уже 15 күн болуптур. 15 күндөн бери 15 күндө бир жолу өтүш керек экен. Барып медосмотрдычы. Анан мен өткөн жокмун да барып. Ошо мен все ала албайт экен. Барып, мен жанагы үйлөп трубкасын, давлениям текшерип, сүрөткө түшүп, ошентип 15 күн сайын ошентип туруш керек экен. Азыр алайын десем алынбай атат. Путевой листим бүтүп калды. 1,5 саат мурун бүттү да, убактысычы. Именно ушундай моменттерде жым-жым башталат го, баягы как будто ГАИ сени кычаптай, именно ушул моментте токтотот да. Эми Кудай сактасын деп туруп, үйдөгүчтөй жылабыз. Коэффициент может күйүп атат. Канча иштедик бүгүн? 14.662 рубль дейт. 1.662 рубльни алып коелучу ошо. Где-то ошо 1,5 миң тегерек бар болчу кечээки кассаданчы. 13 миң иштептир мен. 13 миңден получается расходторун 5 миң, 8 миң иштептирим таза. Ошол достор, бүгүнкү жумуш ушу менен аяктадым. Жакшы эле иштейин дедим эле. Короче, ушундай болуп калды. Эртең барып эми
өтөйүн. Кудай сактасын жолдон, гаи паиден. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин достор анда.